Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкыбыздары. Белгилүү жазуучу Жумабек Медиралиевдин «Таякеме бажа болуп ала албай» новелласы. Сен бербеген аманат кат алаканымда от болуп алоолуп күйүп турду. Эмнегедир тула боюмду кандайдыр бир калтырак басып, жан дүйнөмдү апкаруу бийлеп, катты ачып окууга жүрөгүмдү абайт. Каап арадан ушунча жыл өткөн соң, унут боло баштаган жараттын картын сыйрып жолукпасак болот эле. Өзүбүзгө өзүбүз түйүшү күйүп, бекер кылдык окшоду. Мында биздин айыбыбыз деле жок. Антейин десем кызык, бул жөн эле бир кокус дал келүүбү, же тагдырдын дагы бир түйүндөшкөн тамашасыбы? Ким билсин, болгондо дагы биз сенин иниңдин үйлөнүү тоюнда кездешпедикпи? Соңку рет. Баарын кылган баягы эле эчтемкени байкоо салбас, барбалаңдаган таякем. Барбайм деген оюма койбой, ээрчитип албадыбы курган киши. Тоюңарга меймандар абдан арбын келишиптир. Дээрлик эч кимсин тааныбайт экенмин. Бардыгынан эле элиңде биздегеним сен болдуң. Анда мында топтошкондорго көп аралашып кете албай оолактап жүрүп, той өтүүчү залга акыркылардын катарында кирдим. Т түрүндө тизилген столдун оң ийининде сен отурупсуң. Башка эч кимди көрө албадым. Эч жака көңүл бурбастан жаныңдагы кара тоголок жигит менен Жамалың жайнай, алда нелер тууралуу кызуу сүйлөшүп жатыптырсыңар. Бу жалганда жалгыз гана экөөң бардай жадырап күлүп таласың. Жаныңдагы неме күйөөң билем, анын да чечекейи чеч, көрүнүшү бактылуу. Бая ирегени аттаган бойдон сени карап дал болуп тура берген экем. Артымдан кирип келаткан киши акырын кабыргага нукуй эсиме келтирди. Меймандар кең жайылган дасторкондун айланасынан орун алышып, үлпөт дагы башталды. Эмнегедир менин эмки бир аракетим сага көрүнбөө болуп калды. Оорунун куйругу кулач деген ырас билем. Ал оюмдагы ордунан чыкпады. Жаш жубайларга карата айтылып жаткан кезектеги каалоонун ээсин көргүм келип, баш көтөрө бергенимде көзүм көзүңө чагылыша түштү. Канчалык жалтактасам дагы көзүмдү ала кача албай койдум. Узак жылдар бою карааныңды көрүүгө куштар болуп сагынып калган экем. Сени карап отура бердим. Саламатсыңбы, сагынычым менен? Кекчедим. Саламатчылык. Жалтагым дегендей, Жамалың жайнай ууртуңдан жылмайдың сен дагы. Жаныңда отурган кара тоголок жигит чыканакка каккылаганына карабай, сен да бир топко мага карап отуруп калдың. Тигинин көзү сен көзүңдү албай отурган мени тапканда адатымча дагы жалт бердим. Жалт бердим дагы, эми мындан ары чындап эле сенин жаадыраган жамалыңа кумарганганча карай албасымды буга чейинкиден ачуу туйгандай болдум. Көрсө ушул күнгө дейре курган үмүтүмдүн үлбүрөгөн учугу үзүлбөй, үлбүл чырагы өчпөй келген тура. Дегенең ай. Саламатсыңбы? Эс алуу учурунда арка жагымдан чыккан үндү айныбай тааныдым. Сен элең ал. Саламатчылык, өзүң кандайсың? Кайрыла берип кол узаттым. Алаканым чок кармагандай дуулдап, бүткөн боюм таманымдан так төбөмө дейре шамал жапырган бетегелүү беттей түргүй калды. Мен үчүн кылымга барабар саамга унчугушпай туруп калдык. Өзгөрүп өпсүң, сен дагы шаар делесиңби? Ооба, өзүңчү? Кайда, качан, эмне кылып жүргөнүңдү? Ар дайым айылга бара калганымда же ал шаарга келе калганда тайэжемден сурамжылап, тактап билип жүрсөм дагы суроо салдым. Сен жооп берүүгө үлгүрө албадың. Жаныбызга жана мен күйөөң деп болжогон жигит келип калды. Жаңылбапмын. Менин жолдошум деп тааныштырдың аны мага. Мурат, деди ал колун суна, жактыра бербей турганын анча деле жашырбастан. Мен дагы кол бере ысымымды атадым. Ошондогу ортону ээлеп калган көз ирмемчилик тымтырстык мен үчүн кылымга тете боло түштү. Арабызда эмнегедир кеп учугу жарга кептелген суудай мукоп жакшы жалгаша албай турду. Мамам чакырып атат, деди Мурат сага бурула. Мүмкүн болушунча өзүн токтото кармай.
Мен азыр барам, дедиң сен аны кете бер дегендей келген жагына коомай жолдой. Ал сенин минтериңди күтпөгөнбү, бир саамга сенсиз кетпесин билдиргендей буйдала калды. Ошондо дагы мен жалтактык, шашмалык кылып, жакшы барыңыз деп жибергенимди өзүм да байкабай калыпмын. Кудагый күтүп калбасын. Дагы жолугабыз, кетпе, дедиң сен узапаратып баштагыдай эле муңайым, ажарлуу жылмая. Тумшугу курган бул турмушта эмне деген гана кызыктар болбойт дейсиң. Эбепке себеп болуп, урунуп, беринип, уланып, узарып, күүсү жамбаган, күүлөнгөн дүйнөгө бу чиркин. Болбосо мен деле сага жолугат белем. Жолугуп алып, өз айыбымдан кайра бар сени жоготуп алат белем да. Анан азыркыдай атыңды, кабарыңды угууга куштар болуп, бирдеме уга калганда тулку бою мысып, тымызын түйүшкө түшүп, махабат дегендин тузуна канып, суугуна калып, отуна кайрылып, анымды бөтөн көздөрдөн катып, ууру мисал жаап жашырат белем. Эмнеси болсо да, менин мындай акыбалымдын азабына тете ар ким эле тушуга бербеген бактылуу лаззаты да бар. Ысымыңды ачык айтпай эле коеюн, сен аттуулар көп эл ичинде. Анын үстүнө ата-энеңдин 3-чү кызы болгондуктанбы, ысымың да кызык, кыргыз баласы ырым-жырымдуу аттарды кое берет эмеспи? Өзгөртүп, уйкаштырып койсом деле болмок, бирок жүрөк байкуш көңүл чиркин. Антип калп айтууга ынанчудай, жол берчүдөй эмес. Адеги сырдын сырдай калганы, купуя болгону жонго. Мен билем, сен анык болбосо дагы арсар туюнсаң болгону. Ал эми башкалар үчүн, айрыкча жарымдарыбыз, жарларыбыз үчүн туюк бойдон калган оң. Бөөдө жерден ар кандай өйдө төмөн мүшкүлдөргө кириптер болушпай. Аттиң, бирок кечээ жакындагы тойдогу кездешүүбүз ал оюма койбоду. Аз да болсо сырымды айтып, ким менендир бөлүшүп албасам жарылып кетчүдөймүн. Жеңилдечүүдөй түрүм жок. Эмнеси болсо дагы кылмыш кылганыбыз жокко. Же бир көңүл чиркинин көгөндөп салгандай көгулак эмес экен. Адеп сени көргөндө ушунчалык узакка жан дүйнөмдү ээлеп калаарыңды билмек түгүл ойлобогон да элем. Айылдан ат арытып дегендей башкалаага жылдык эсеп бергени келген агамдай көргөн таекем таң атпай жатаканама келип калыптыр бир күнү. Ал шаарга келген сайын дегеле мага кезикпей кетчү эмес. Барчу үйлөрү көп болсо дагы биринчи менин жатаканама мага келчү. Анан экөөбүз ээрчишип алып айылчылачубуз. Ошол жолку келишинде өтө шашылыш экен таекем. Амандашып, ал жай сурашкандан кийин эле иштери бүтпөй жатканын айтып, сенин дарегиң жазылган бир жапырак кагазды колума карматты дагы таап келүүмдү өтүндү. Кечинде мейманкананын алдынан күтмөк болду мени сени менен. Жердеги кыздарга анча жок жаным жакшы эле кыйыктанып, кыйылсам дагы таекемдин айтканын эки кыла албадым. Жатаканага келип чакыртып жиберсем, тез эле чыгып келдиң. Мурда кийин сен тууралуу көп уксам дагы өзүңдү көрө эле келем. Буурчак чалуу ак чыт көйнөкчөң кыз тепкич менен жеңил желпе түшүп келатканда сен экениңди дароо эле билдим. Көз карашыңдын курагыңа анча жараша бербеген бир аз муңайың кылыгы таң калтырды мени. Мындай деп ойлогон эмес элем сени. Эмнегедир жок деген эмне экендигин билбеген жайдары жандай элестетип жүрчүмүн. Бардар үй бүлөдө эрке өсүп чоңойгон кыз менин ишенимимде башкача болуусу мүмкүн эмес эле. Жаңылыпмын. Анымды сени көрөр замат эле түшүндүм. Сөз менен сүрөттөп берүү кыйын, абдан жылдыздуу жан экенсиң. Ошондонбу, адегенде эмне дээримди билбей дендароо боло түшүпмүн. Сен эки жагыңа карай өзүңө тааныш киши таппаган соң аркаңа кайтмак болуп калдың. Шашыла атыңды атап алдыңан тостум. Сизби? Менмин. Уккан кулагына ишенбегендей дароо эле кайра суроо узаттың. А сиз ким болосуз? Менмин дедим, оозума башка сөз кирбей. Тамашаны койсоңузчу, тамашаны койгондочу дедиң. Ары-бери кирип чыккандардын жолунан оолак дубал жака чегине берип, олуттуу мүнөз күтө. Оозумду ачкан бойдон сени көпкө карап, талып калган өңдөнөм. Эй, ойгонуңуз,
дедиң ууртуңдан жылмая. Жамалыңа жарашыктуу эки чуңкурчаң бар экен ууртуңда. Тимеле жайнай түштүң. Өзүңүз ким болосуз дейм? Эмелек сурооңду кайра кайталадың. Мен. Андай болсо болуптур, жакшы калыңыз. Менден ойт бере буйтап өтүп, тез эле тепкич менен жогору карай шыпылдап жөнөй бердиң. Сен ошо бойдон кетип каласыңбы деп абдан коркуп кеттим. Тамаша кылып жатат деп ойлодуң окшойт мени. А менин оозума чындап эле менден башка кеп кирбей калыптыр. Таекем, жуудар таекем жиберди дедим. Аптыга аркаңдан. Сен кадам шилтеген бойдон токтоп калдың. Жизденбе? Качан келиптир, өзү кайда? Мейманканада бизди ошондо күтүп атат. Буттарым сени көздөй кандай алып жөнөгөнүн өзүм дагы байкабай калыпмын. Эшик тоскон аял алдыма тура калганда гана токтодум. Жанатан берки иш бекерчиликтен эмес экенин эми чындап тойдуңбу? Сен дагы бир-эки тепкич ылдыйлап келип туруп калдың. Ууртуңда жадырай түшкөн муңайым жамалыңа жарашыктуу, жанагы жылмаюу. Ушул элес, ушул көз караш көкүрөгүмө чөгүп калган белем. Азыркыга чейин мени ээрчий, жан дүйнөмдү кандайдыр бир жаз күнүндөй жагымдуулукка бөлөйт да турат. Сени ошондогудан башкача элестете да калбайм. Бай эле ошентпейсиз банан. А сиз өзүңүз ким болосуз? Жаңылбасам, өктөмсүз го? Ошондогу сенин оозуңдан өз атымды уккандагы кубанычым-ай, тимеле жонумдан тер чыпылдай түштү. Андан дагы таң калганымдайт, уккан кулагыма ишенбей. Өктөмсүз го дедиби? Мени кайдан тааныйт деген купуя делөөрү аптыктырып салды. Ооба, ошомун. Демейки оор басырык мүнөзүмдөн түк эчтеке калбай лепилдеп жибериптирмин. Сиз тууралуу көп уккам. Жанагыдай эле беймарал жылмайдың. Ушунчалык белгилүү экенимди билбепмин. Эже жездемдердин эки сөзүнүн бири эле сиз. Рахмат. Эмнеге? Кандай гана өкүнүчтүү. Эмне? Мен экинчи сменада окуйм. Азыр бара албайм го. Анын үстүнө практикалык сабактар эле бүгүн. Сабактан кийинчи кечинде. Шашып кеттим. 4 сабак болот бүгүн. Мынча эмне шашылыш? Жөн жай элеби деги? Жөн жай эле болчу. Таекем ар жолу шаарга келгендеги көнүмүш адаты боюнча бир ашканага же кафеге алып барып, студенттин бир тойгону орто байганы. Мен да силердей студент болгом деп бапыраңдап бир нык тоюндура, анан ар кимибизге 5-10 сомдон карматмайын кылмак болгон эле бу. Муну жакшы билип турсам да, сени азыр эле ээрчитип кетким келгенден билбейм анысын. Айткан жок эле, дедим жанымды жеп. Аным азыр эле ашкере болоорун ойлонбой. Бүгүн абдан кеч бошойм дедиң, чын дилиңден өкүнө. Кайсы мейманканада, канчанчы номерда жашайт экен? Өзүм эртең түшкө дейре барып жолугайын. Эмелеке өзүмө түшүнүксүз делбетап шаабайым сууй түштү. Сен саатыңа кайра назар таштай, шашып турганыңдан аян бери кетүүгө камырдың. Биз кандай кездешсек, ошондой эле тездик менен кош айтыша айрылыштык. Экинчи кабатка эмериле берип, аркаңды караганда, каккан казыктай жанак ордунда сени узатып карап турган мени көрүп, мындайды күтпөгөнсүңбү? Токтой калып, жылмайдың дагы тез басып, далдаага кирип кеттиң. Мен колундагы жакшы унчугун жулдурбийген баладай томсоро көңүлсүз илкии басып сыртка чыктым. Мурда мындай сезимге кабылып көрбөгөн жаным ошол бойдон жер ылгабай, жаңы эрей баштаган карды малтай кечип, 2-3 аялдамага узап кетипмин. Алдыман келаткан кишилерге кеп деле түшкөндө гана баш көтөрө ушуну туйдум. Ошону менен ал күнкү сабактарымды толук жыйыштырып салып, кайда экенин билбесем дагы Таекемди издеп жөнөдүм. Кайдан тапмак элем, мейманкананын алдына келип алып, ары бери басып жүрө бердим. Өзү болжогон убактысына жакын калганда Таекем да келип калды. Менин жалгыз турганымды көргөндө эки жакты карай, сени издегендей болду дагы, анан көзүнө эч кимди сүртө албаганда гана. Эмне, барган жоксуңбу? Деди нааразы. Бардым, таптым. Мен дагы нааразы бурк эттим. Анан бир аз тынымдан соң, балдызыңыз бүгүн бошой албайм деди деп, баарын төкпөй чачпай айтып бердим. Өзүң качан келдиң? Көп күтүп калдың го,
Сага барганымды угуп, санаасы тынбай мага камкор унчукту. Жаң эле дедим, түш ой келип, ушунча басып жүргөнүмдү жашыра. Анан Таекем экөөбүз ээрчишип алып, анын 6-кабаттагы бөлмөсүнө кирдик. Ал көп баскандан бышара шишимик тарта түшкөн бутунун манжаларын укалай, Айыл ападагы кеп-келештерден божурап бир топко эс алып жатты. Сыягы бүгүн сага барар пейили жоктой, аны ана кийинет, мына кийинет деп отуруп, сыртта кашкырая баштаганда гана чыдамым кете суроо салдым. Балдызыңызга барасызбы? Бара турган болсо эртелейли, болбосо мен кетейин. Болушунча кайдыгер түргүтө жай баракат унчуктум. Баралыбы? Таекем ыңгырана жаткан жеринде керилип чоюла, желкесин жалкоо ушалай кетти. Кеч болуп кеткен жокпу я? Кеч деле эмес го? Эмне кылсак? Эми караңгыда. Эртең эле барбайлыбы? Мейли дедим, жанагыдан оозум бош, ындыным өчкөндөй. Же эртең сен бошой албай каласыңбы? Жо бошойм. Андай болсо өзүм эле барып келе коем деп деген кыязда шашып кеттим. Бирдемеден шик алдыбы, же жөн эле мага ошондой туюлдубу? Мени ормою узакка дейре карап талды. Анда эртең менен эле баралы. Жатаканага келдим дагы, адатымча Кызыл Бурчка барып, элдин баары кеткенче китеп карадым. Канча кайталап окуган менен оюма эчтеме түшпөй койду. Улам эле сени менен болгон жолугушууну кайра көз алдыман өткөрө, сенин мамилеңден өзүмө кандайдыр бир жакындык, жылуулук издей бердим. Ошентип отуруп, түн бир окумунда барып жатсам дагы не бир уктай алайын. Эми көзүм илинип баратканда эле кайдан жайдандыр буурчак чалуу жеңил, ак чыт көйнөкчөн сен пайда болосуң дагы, жамалың жайнай, муңайым жылмая. Өктөмсүз го дейсиң? Көзүм умачтай ачылат дагы кайрадан одеялыма думбаланып, өзүмдү зордой уктап калууга жандал бастайм. Бирок санаамды сага байланыштуу таттуу кыялдар бийлейт дагы, уйкум качат. Же бир таң атсачы? Баардык аракетимден эчтеме чыкпаган соң, адатта демейдегиден сырт окуялар, жаңылыктар боло калганда бирдемелерди жаза койчу көк тыштуу калың дептеримди колума алып, чогуу жаткан жолдошторумду ойготуп албоонун аракетинде бутумдун учу менен жыла басып, ашканага чыктым. 5 кабат жатаканада менден башка кыбыр эткен кыймыл жок. Баары терең уйкунун кучагында дымыйт. Теребел бир аз чыкыроон тарта. Асман чайыттай ачык. Жылдыздар жайнайт, анда-санда куйруктуу жылдыздар куушуп көздөн кайын болушат. Кээде кеч калган машиналардын шуулдаганы угула калат. Терезеде канча отурганымды билбейм, бир окумда чыйрыгып үшүп чыктым. Көктөм жакын болсо дагы, кыштын элеби күч окшобойбу? Күрмөмдүн этек жеңин кымтылана тиземди кучактап отура кеттим. Бирок бу калыбымда дагы көпкө чыдай албадым. Дене боюм бат эле уюп, далым муздап кеткендей болду. Не кылсам? Барып кайра жатканда деле уктай албасымды сезип, колумдагы көк дептеримди барактай кеттим. Күндөлүк. Өткөн өмүрүмдүн кагазга түшүрүлгөн күбөлүгү. Бала күндөрүмө, окуучулук кездериме жетеледи. Аларды окуп, сага айтып берүүнүн кызыгы деле жок. Ал түнү кирпик көзүмдү кагып уктай албадым. Күлүңдөгөн күн баласынын алгачкы нурларына аралаш көк дептеримде «Саламатсыңбы күнүм, ылайым ак жолтой боло көр. Мен аны таптым окшойт» деген сөздөр жазылды. Күн чыгып чыга электе жетип келген мени көргөн Таекем уйкулуу көзүн ушалай абдан катуу таң калды. «Ой, үйгө жаткан эмесиңби деги? Сага эмне болду? Шашпай эле келбейсиңби? Короз чакырык менен кошо келдиң да?» Тим эле жоо кууп келаткансып. Ойлонбой кылган ишиме бир кызарган жүзүм, эрте келгенимдин себебин билдирбөөгө кылган жандалбасыма 2 кызарды. Айылдыктар аябай жалкоосуңар, түшкө чейин эле жата бересиңер. Бет тырмаарлыкка өттүм. Өзүм деле кече эле айылдан келгенимди унуткандай. Анын үстүнө балдызыңызга барганча эле түш болуп кетет, таппай калбайлы. Актанууга үлгүрдүм. Сабакка да барышым керек. Таекемден ар нерсени божурай бүлкүлдөп туруп, жуунуп, тазаланып, анан көчөгө чыкмагыбыз деле бир кыйла тозок болду.
Күн аркан бою көтөрүлгөндө гана мейманкананын алдындагы ашканага кирип шам-шум еттик. Ачыгып калыпмын, демейде сууга бышырылган жумуртканы жебеген жаным 2-3 арыдан бери аймай салып лыкыя түштүм. Менин өтө сугалактык менен тамактанып жатканымды байкаганбы таекем: "Ой, студент, колго түшүп калыпсың го я?" деп сага келгенче аз эл калды. Жатаканага келгенибизде бизди кечээкиден эткелирээк бир эшик эже: "Булардын тууганчылыгы тойгузбейди, бир короо болушуп" деп жактыра бербей, жаалдана далисиңерден ары өткөрбөй койду. Сени чакыртып алганга кирип чыккан киши күтүп бир топко туруп калдык. Темеле түрмөдөгүдөй турбайбы? Биздин убагыбызда мындай эмес эле деген таекем бириси таң калса, бириси тиги немеге ачууланып жатты. Акыры өтүп бараткан кыздардын биринен сени чакырттык. Ал кичи бейилдик кылдыбы же силердин жатаканада ушундай кабылданганбы? Айтор кайра чыгып келип, бөлмөдө жок экениңди, дүкөнгө нан алып келгени кеткениңди айтты. Сени күткөнчө далисиңердеги дубалга илинген кереге гезиттерди шыңаарлап туруп калдык. Кудай жалгап, сен да көп күттүрбөй эле келип калдың. Сыягы биздин келишибизди күтпөгөн билемсиң? Бир азга буйдала, боюңа көз кырың таштай кымырылган болуп таекеме салам айттың. Ал сени коомай, ийиндей чекеңден сүйдү. Мен ордумдан ыргып тура калып, өзүмдү коерго жер таппай карбаластай түшүпмүн. Анымды таекемде байкап койду. Сен дагы жылмайгандай болдуң. Анан жанагы 2 кишинин кучагы жеткиз. Эшик тоскон тетяңдын алдартына чыгып жатып, бизди бөлмөңө ээрчитип кирдиң. Бир эмес 2ден жигитти ээрчитип жүрүшөт, уятсыздар. Тиги катындын ушинткени кулагыма шак эткенде кайрылып барып, как тумшка салып алгың келсе дагы, силердин аны укканыңар дагы укмаксан болуп, итке теңелбейли деген тейде кетип баратканыңарды көрүп, сабыр тута артыңардан бастым. Таекемден, таажеңемден, сенин эжеңден, кудагыйың менен жээндериңден дени кардын сурамжылап, кирди чыкты жаңылыктарды айтып дегендей бир топко турдук. Ал ортодо сен ашканаңарга чыгып чай коюп, байкоосуздан эле жакшынакай дастуркан жаюуга жетиштиң. Мүмкүн мага эле ошондой көрүнгөндүр. Эмнеси болсо дагы сенин баардык аракеттериң мен үчүн бир башкача. Буга чейин мен көрүп билбегендей кереметтүү көрүндү. Ушул эле иштерди сенден башка бирөө кылса, мындай кабылдабасымды көңүл тереңинде ачык туюнуп турдум. Бу мен сага бир башкача жөн кайдыгер эмес көздөр менен карап жаткандыктан, сезимимдин сересинде кандайдыр бир башкача туюм жаралып, бүчүр бөртүп, ал махабат, ашыктык, андан оройураак айтканда сүйүү делерине моюн сунганым, багынганым эле. Ушул сезим көкүрөгүмдү куйкалап, сенден көз ала албай калганымда убакыт келип, шаша-буша чайлаштык дагы эшикке чыктык. Эми таанышып алдыңар, кезигип тургула деди. Таекем коштошо орду. Сен жигит эмессиң бөктүм. Балдызды зериктирбей көз сала жүр. Муну укканда мен кубанганымдан макул дегенге араң жарап, алдыртан сага карадым. Көздөрүбүз кездеше түштү. Жүзүм албырып, бүткөн боюмду бир жагымдуу, илеби бар калтыруу аралап өткөндөй болду. Сен дагы макул дегендей баш ийкей, кеп келебин тамашага бурдуң. Эми жезде ажагынан камсанабаңыз. Мен дагы жээниңизге көз кырымды сала жүрүүгө убада берем. Бул кебиң азыркы абалымды ого бетер оорлоткондой болду. Оозумдан келме мыргып кетти. Оорусун карма тийбеген тентектердей сенден оолактоого шашылдым. Антпесем сен шык алып калган жөнүмдү таекеме дагы билдирип койчудаймын. Эми ойлосом ошенткеним эле оң болмок экен. Бирок катуу апкарып калгандыктан качып берген турбаймынбы? Ошондон баштап эле сенин алдыңа даап баргандан, көкүрөк тээп, көөдөнүмө батпай турган сезимди жашырбай айтып, ачык моюнга алгандан жалтактай сени менен кыялымда сүйлөшүп, кыялымда гана бирге болуп жүрдүм. Ар кандай иште адам өзүнө өзү гана дос же кас болот окшобойбу? Мен өзүмө булардын кимиси болорумду алиге анык билбейм. Бир карасам достоймун дагы, бир карасам кастаймын.
Канткен күндө да сени унута албай келем. Сыягы унута да албайт окшойм. Таекеме бажа болууга батынбай, кыйчалыш, кызык жагдайга кириптер болуп калбадымбы? Жок, Кудай сактасын. Ал кишини эгерим эки дүйнөдө айыптабайм. Тескерисинче, бу жалганда сенин бар экениңди билдирип, сага жолуктурганына эки дүйнөдө тең ыраазымын. А калганы жанагы жазмыш, тагдыр деген табышмактуу немелердин кылганы. Ошентип Таекем кеткенден кийин силердин жатакананын алдына канча ирет келсем дагы бөлмөгө түз кирип барууга даабай, кокус болуучу кездешүүнү издеп жүргөнүмдө колдон жеңге, жеңден коюнга, коюндан кончко коюлган, силерден окуу жайда окуган Чолпонбай аттуу шуулдак классташыма жолугуп калбасынбы? Анын кадимкисинде эле ар жак бер жагыма чыгып, келчү маселең келип калыпсың деп аптап жептегенине болбой жөн эле деп койсом дагы, акыры сага жолугуунун айласын табат деген үмүттө, сага деген апкай сезимимди жашыра албай, келген себебимдин жөнүн ачык айттым дагы. Андан Кудайымдай жардам күттүм. Ошон жардамы дагы курсунчу. Менден сенин дайыныңды билип алган соң, саламымдан башка эчтекемди айтпай, өз арбайын согууга киришкен экен. Ат тезегин кургатпай дегендей бөлмөңө күндө барып, алдартыңа түшө бериптир. Аны да качан кийин бир Таекемдин айткандарынан улам гана билип жүрбөймүн мен. Көрсө Чолпонбай акең мага: Таекең менен бажа болгон болчу беле, кыз түгөнүп калгансып деп, анын үстүнө сени биз тууган болобуз деп күлүп койду деп коюп, сени өктөм экөөбүз күтөбүз деп чакырып алып, мен келбей калганда, ал Чилистендин китептен башы бошобой калды го деп калп эле өкүнгөн болуп, кыйланы чаргытып атурмак бир жолу аркаңдан нарынга чейин ээрчип да барган тура, жабаң. Мунун эчтемкесинен шек албаган мен анын Таекесине бажа болгон болбойт деген кебине кеп деле Таекем менен тайынемди айланчыктай бу иштин башын ачууга канчалык далалат кылсам дагы ачык суроо кое албадым. Тек гана таажеңем менен сен тууралуу кат алышып, сүйлөшкөндө олжо көрүп, бакыт сезип, Таекемдин шаарга тез-тез келип туруусун тилек кылып жашап, окуп жүрө берипмин. Сени менен андан кийин деле Таеке таажеңемди ээрчип, эки чукурдай жолукканым болбосо, Чолпонбайдын калптары бетиме чүркөө болуп, жекече кездеше албадым. Антөгө даабадым. Мезгил жашоо деген немелерден кайра кайткыс күйүүсүнө кошулган сен мени күткөнүң жок. Мезгил менен жашоо менин акыбалымды, ой тилегимди анык билип, нечен таттуу кыял, ойкусуз түндөрүм менен жатаканаңды шынаарлап жүргөнүмө күбө болушса дагы, сен аларымдын иштемкесинен шек албастан азыркы алганыңдын колун кармап калган экенсиң. Мага акыркы жолку кездешүүбүздүн узак болгону чоң демөөр берген эле. Мен окуумду бүтүп, жаңыдан эле иштеп жүргөм. Күтүүсүздөн таажеңем келип калыптыр шаарга. Ал да адаттагысындай эле мага телефон чалып, сени таап келүүгө жумшады мени. Ошондогу сүйүнгөнүм ай, адам бир нерсени көрөрдө демейдегисинен башкача болуп калат деген ырас. Деги эле башкача кубанып, жүрөгүм бир башкача элеп-желеп болгон эле. Анда мен сага байланышкан бардык жакшы үмүттөрүмдүн туурасын түгөтөр кабар угарымды билмек түгүл, үчүктасам түшүмө кирген эмес болчу. Кирбейт деле. Таажеңем менен силердин апаңардын бир сиңдисинин үйүнө мен адеп окууга келгенде жатып жүргөн ак жолтой үйдө отуруп, тамак ичкенче күн батып кетти. Кетерде мен узатып чыктым. Көңүлүм көтөрүңкү. Чечекейим чеч, демейдегиден чечкиндүү элем. Эшикке чыкканда эле көнүмүш боюнча ар кандай суроолорду жаадырып жибердим. Сен таң кала. Менби же башкабы деген кыязда алдыртан карап коюп, мага жооп берүү менен чектелип аттың. Автобус күтүп, акыры эч нерсе көрүнбөгөндө. Жатаканага чейин жакын эле да, жөө эле барбайлыбы дедим. Жооп укканча жок деп койбогой эле деп чыйпыйым чыгып да кетти. Сен акырын жол таманына чыгып, автобус келчү тарапты бир саамга карап турдуң дагы.
Кеттік деген бойдон шыпылдай басып алдыға түштүң. Аркаңдан жетип жетпей дале суроо үстүнө суроо жаадырып келаттым. Деги мени сууга салып сабаар киши жок да. Айтаар кеп сүйлөөчү сөздү сүйлөбөй, кайсы китепти окуганыңды, кандай кино көргөнүңдү жакшы көргөн жазуучуң, артисттин ким экенин айтор деле койчу, көп нерселерди билүүгө үлгүрдүм. Тергөөчү эле болуп калбаганыңыз болбосо, менин бир тынымга унчукпай калганымдан пайдаланып кеп баштадың. Көнүп алыппын, аркы беркине туурай бермей адатым. Көптү билген тез карыйт да, сырдуу жылмайдың. Канткел менен бекер эмес го, бирдемелерди билип аласың. Эчтеме билбей жаш болгончо, аз да болсо билип алып, карт болгон жакшыбы? Кадимкидей каадаланып койдум. Керектүүнү кереги жокту делеби? Айыптагандай унчуктуң. Кереги жокту сурабайм. Ак энеге айтышпайлычы. Андан көрө айтыңызчы, эмне үчүн жол куруу инженеринин кесибин тандап алдыңыз? Максаттуу кесип, эскиби, жаңыбы? Ар бир жолдун бараар жагы айкын болот, жетээр жери да бар. Ошон үчүн элеби? Эмне ошол элеби? Анан адамдарга жол салып, сапар камын көрөсүң. Керектүү кесип пайдалуу иш. Бирок кыз киши үчүн кыйын го. Кыз киши жол сала албайт дегениңиз барбы? Жок, оорго дегеним да. Иштин жеңилин жаман көрөм. Кандай гана суроого болбосун, жеңил желп эмес, ойлонулган, нечен электен өткөрүлүп, бекем ишенимдерге айлангандай олуттуу жоопторуң мени бир топ таң калтырса дагы, бириси жүрөксүнтүп апкаарытты. Үйдөн чыккандан кобурашып отуруп, достук багына кандай жеткенибизди дагы байкабай калыппыз. Сенин эмне ойлоп баратканыңды билгеним жок, өзүм болсо канткенде көптөн бери көңүлүмдү көктөгөн сезимимди билдирип, өмүрлүк суроомдун башын ачуунун айласын издеп, туура эмес болот го. Таарынтып аламбы? Чолпонбайга айткандай, тууган болобуз болбойт деп койсо кантем? Деген жүрөк эзги сезим бүшүркөөнүн кучагында келаттым. Бактын төр жагындагы күн нурун өткөрбөгөн дүпүйгөн эрмендердин алдындагы узун орундукка келип отура кеттиң. Мен дагы жаныңа коомайыраак көчүп бастым. Бактан бакка секирип кубалашып оюнуп жүрүшкөн тыйын чычкандарга соңуркай бир топко турдук. Улам акырын сени көздөй, билинер билинмексен жылып жакындап коем. Акыры маңдайыңа тура калып, эмне болсо ошо болсун дедимби, же толгоосу бүткөн кеппи? Айтор, сүйүүгө кандай карайсыз? Дей салдым. Калп эле бактын башында куушуп жүргөн тыйын чычкандарды издегендей көктөн көзүм албай. Мындай суроону күтпөгөнсүңбү? Бир саамга мени таң кала карап калгандай болдуң да, анан кадимкидей эле дедиң. Үнүң меникинен дагы кайдыгердей угулду. Айырмасы, мен чын ыкласымды жашырган элем. А бу сенин нака ыкыбалың эле. Кайдан да баштадым эле бу кепти дегенче чуу-чуй жыйрылып далдым. Кадимкидейиң кандай экенин түшүнө албасам дагы, унчукпай калуудан коркуп, андан ары жиредим. Үй бүлөгөчү? Эми сага тик карадым. Болоору болду деме. Үй бүлөгөбү? Ойлоно калгандай болдуң. Жүзүң дагы эмнегедир жымыңдей түшкөнсүдү. Таза кызык нерселерди билип алмак болдуңуз го? Эми ушунун баарынын кереги барбы сизге? Сурооңо жооп күтпөстөн андан ары уладың өз оюңду. Үй бүлө сөзсүз болушу керек. Ал ата мекен сыяктуу да, ансыз болбойт. Сүйүүсүз элеби? А деп ата мекен болсо сүйүү да болот. Адам алгач төрөлөт, эс тартат, анан мекенди тааныйт, анын алдындагы милдетин туюнат, аны актоого умтулат. Демек сүйөт. Сүйүүгө мына ушундай карайм. Жообума ыраазы болдуңузбу? Ордуңдан чечкиндүү тура жөнөдүң. Ошол аралыкта да адатыңча ажардуу жылмайганың ичимди эзип, жан дүйнөмдү элжиретип баратты. Аркаңдан жетип барып, аптыкканымды баса, кайрадан эзиме суроого өттүм. Ошондо сиздин оюңузча, сүйүүсүз кантип үй бүлө болсун? А сиз үй бүлөсүз сүйүү болбосун? Көбүрөөк ойлонуп жүрүңүз. Үнүңүз кандайдыр бир кыжаалаты бардай кусалуу угулду мага. Кызык экен,
Мындай кызыктар боло берет, жең куда бала. Анан сеники да кызык болуп жатпайбы? Сенге өткөнүңдү байкадыңбы, байкабадыңбы билбейм, а мен өзүмдү сага дагы бир аз жакын болуп калгандай бактылуу сезип, оозуңду тигиле карайм. Ушу жең куда. Сен мага сүйүүңдү айтканы жаткан жоксуңбу? Жанатан бери эле сүйүү деп эле калдың да я. Таламандын тал түшүндө. Ачык асман алдында. Чар учкандай болгон бул сурооң мени биротоло дендора кылып койду белем. Не ооба деп колуңдан алганга жарабай, не калпайтып жок дей албай тилден калдым бир саамга. Айт ооба деди бир сезимим. Экинчи мындай мүмкүнчүлүк болбойт. Айт эми деди. Ага удаа энтиктирген дагы бирөө. Мен шашыла. Чын ооба дедим. Буйругу жок ишке арга да жоктура. Сен жанагы тамаша калыбыңдан таңганың жок. Менин айтканымды укпагандай бир карап алып, башкача бир маашырлана каткырып алып, кайра бат эле оозуңду кымыра бир кыйлага дейри быкылдадың. Акыры көп күлгөндөн ооруган ичиңди баса, олуттуу мүнөз күтүү аракетинде дале күлкү аралаш. Кечирип койчу тамаша, көптөн бери мынчалык күлө эле келем дедиң. Мен үндөй албадым. Ызам кайнап буулугуп чыктым дагы, кайра бир аз күчүмдү топтоп, чын оюмду айтканымды айтып, ажат ачып албаганыма өзүмдү өзүм жемелеп келе бердим. Ошол бойдон бактан чыкканча үндөшпөдүк. Канчалык кайрада чымыркана биз бири-бирибизди түшүнүшпөй калганыбызды айтып, кеп нугун кайра өз нугуна бурууга камурсам дагы батын албадым. Ооз ачылбаган жараттын сакайышы кыйын болот тура. Алиге дейре, ошондо кайра бир чындап айтканымда кандай болот эле деген түпөйлүү ой күдүгүм азыркыга дейре жалтак жанымды жаргыл-чакас салып жанчып келет. Ошол бойдон унчугушпай жатакананын алдына келип, дагы бир топко ары-бери басып жүрдүк. Кызыл күүгүмдө гана сени жатаканага кийирип жиберип, убада боюнча таажеңеме телефон чалдым. Кишини сарсана кылбай, аман-эсен жеткениңерди кабарлап кой деген эле ал. Таажеңем менин сөзүмө анча көңүл бурбай эле. Келип мында жат деди да телефонду коюп койду. Ошондо барбай эле койбой, андан эмне өзгөрмөк эле. Болор иш болуп, боёсу канып калган соң, чай ичип отурганыбызда таажемде мен сени сыртыңдан багып жүргөнүмдү, бая өзүң айткандай мекениңди таанып, анын алдында ак кызмат өтөөгө белсенип жатканыңды уктум да аз жерден калп деп эс алдым. Ал мүнөттөрдү кантип унутайын, эч качан унутпасмын. Күнү бүгүнкүдөй жаадымда турат. Чакап кеттим. Жарым ачылган оозумду, кумсара калган өңүмдү көрүп, чоочуп кеткен таажеңем тамашачыны аралаш майга сүткөлөп, түкүлдөтө далыга койгулап калды. Чыныга муздак суу дагы алып келип бере койду. Көөдөнүмө толо түшкөн демимди көк түтүндү үшкүрүк менен кошо чыгардым дагы, баарын чакап кеткениме шылтай бүк түштүм. Таажеңем, сага эмне болду? Деги ага ашык болуп жүргөндөн соо белең? Деп кийимимден түртө, оюнчуну аралаш азилге алды. Ошондо ал көңүлүнүн тереңинде кереметтүү туюму, периштеси нака чындыкты оозуна сала бергенинен элес албады. А мен болсо дагы аз жерден ооба, ошентип жүргөм, аны сүйөм деп жибербей тилимди тишиме басып отурдум. Ошенткенимде эмне? Азыр баары башкача болмок беле. Антпегениме азыр өкүнбөйм деле. Анткени күндө сага деген ыйык сезимимдин чыныгы ыйыктыгын, бийиктигин кол жеткис болсо дагы лазаттуу жыргалчылыгын билбеген болор элем да. Анда жашап, жашабай керек эмне? Антсе дагы айтор, андагы абалымды азыр анык, жетик айтып бере албасмын. Аны угуу жетишсиз болот. Ошондой жашап көрүү керек. Ошентип какап-чакап, чайды чала ичкен бойдон чыгып кетип, таң атканча шаар кесип басып жүрүпмүн. Сенин жатаканаңа терезеңдин алдына барганымды дагы элес булас билем. Таң заарын, көчө жууган машиналардын жамгыр алдында калганымда гана эсиме келгендей болдум. Жогоруда айткандай, адеп өзүм окууга өткөнү келгенде жашаган, мен үчүн абдан ак жолтой болгон үйдүн кечинде мага жаман кабар угузган үйдүн алдында туруп,
Кагынып силкине курганып алып киргенимде таажеңем дале кечеки кубанычынын кучагында экен. Менин келгениме көңүл да бурган жок. Рапия эженин алдында бирдемелерди бежиреп жатты. Сиз деле билесиз да, Рапия эже, ал жакшы бала. Өзү дагы юрфакты окуйт экен. Экөө бири-бирине куп гана жарашып калышат. Ата-энеси дагы жакшы кишилер. Атасы милициянын начальниги, кудагый райпетропсоюзда иштейт. Папамдардын, мамамдардын жакшы тааныштары. Деги абдан жакшы болду. Мамам кызын колу менен берип туурабы? Артына кайрыла берип, менин келип баятан бери аны угуп турганымды эми гана туя кепке тартты. Өктөм, сен кандай дейсиң? Анан түндө айтпай кетип калганым эсиме түшө калды көрүнөт. Олуттуу боло калып, мен отурлай басты. Баса сен кайда жоголуп кеттиң? Жанымдан да эчтеме калган жок. Таң атканча. Дагы да аз жерден туура эместеп жибере салган экем. Өз учурунда эсиме келдим. Көрсө бул өзүңдү билбейм. Сенин ата-энеңдин каалоосу, тилеги менен болгон иш көрүнбөйбү? Жок, өзүң деле көңүлүңө төп келбеген ишке моюнсуна койчулардан эмессиң да. Ошентсе дагы мен биринчи ирет эжемде көрүп, тайне таятамдар, таажеңе дешип, алдан эчен урушса да болбой, таажеңе дегенге оозум барбай, эжекелеп жүрчү таажеңеме ачуум келип, жаман көрүп турдум. Абай куштун күнөөсү кайсы эле? Ким деле болбосун бир тууганынын бактысына кубанат да. Азыр ойлосом, ошондо эле ага баарын ачык айтып сырымды ачсам, биз үчүн андагысынан артык кубанаар беле дейм. Кайдан эле ошентсин. Адам баласын ушинтип өзүн бирдеме менен жууткотуп, жуушутуп жашаганга көнүп алган тура. Антпей кагып коюшу да мүмкүн эле да. Бул жөн эле өзүмдү жууткотконум, алаксытканым эмеспи? Эмнеси болсо дагы таекиме бажа болуп ала албай сенден айрылып калганымды ал билбесе да керек. Билсе дагы билмексең го. А сенчи? Сен билишиң керек. Билесиңби? Ачык анык билбесең да сезип туюшуң керек. Менин өзүңдөн көз албай карап калганымды көрүп, жамалың чайнай жылмайганыңды, кандайдыр бир ачык кепке чакыргандай мага ыктаганыңды эстесем, ушинтип ойлоп, кайра келбес учурларымды демөөр тутуп, өзүмдү азырда ошондогудой бактылуу сезип кетем. Айрыкча кечээ жакындагы тойдо болгон жолугушуу жаңыдан карттанып бараткан жаратымды жаңыртып кеткендей болду. Жашоо деген ушул тура. Менин бактым таекеме бажа болуп ала албай калганымдабы деп да ойлойм. Неси болсо да. Кечир мени акыктай таза махабатым менен. Кечир мени жандан артык көргөн кудачам менен. Жан дүйнөмө жылуулук, айланама сулуулук, ак сүйүүмө улуулук менен тазалык берип жүргөн жан сырымды мындан артык жашыра албадым. Анан эмне болсо дагы бир өлүмдөн башкасынын баарынын эрте болгону жакшы эмеспи? Кечир мени. Мүмкүн мен өзүмдүн бактым эле эмес, сага да, сенин бактыңа дагы чыккынчылык кылган чыгармын. Жалтактыгым өзүмө эле эмес, өзүңө дагы жан кейиткен, жабыр салган түйшүк болуп калган болсо. Кудай акы, мен андай болуусун каалаган эмес элем. Аным аз келгенсип өткөндө өзүң атай өтүнгөнүңө карабай тойдон дагы кетип калбадымбы? Жана да бир жалтактык жасадым. Ушул сырым, ушул айыбымды кеч да болсо ачып алгандан коркоор элем. Таажеңемден айттырган саламыңды угуп, алакандай кагаздагы аманатыңды алганда гана чекилик кылганымды, көптөн бери көкүрөгүмдө сары майдай сактап келаткан сага деген махабатымда эч кандай уят иш, айып жок экенине ынандым. Таекеме бажа болуп алсам деле болмок тура. Аттың бири кемдүүн-ай. Эми барам. Жаныбызда жүргөн жарымдарыбыз, жарларыбыз жандарынан экөөбүздөй бири-бирине сарсан сакап болгон жандарды туура түшүнүүгө күч кубат табышып, жамандыкка жоорушпас. Эмнеси болсо дагы ушул кезге чейин болуп келген иш болоор. Ошого чыдаган жан калганына да чыдаар. Кандай болсо да ата мекен алдындагы милдет өтөлө берет тура. Милдетке кул болуудан ашкан кооптуу илдет жокпу деген ой
кийинки күндөрү тынчымды улам көбүрөөк алчу болду. Сенин алынгандай дале билелегиң көппү? Алаканымда от болуп күйүп, мен апкаарып шыр ачууга даай албай турган сенин мага деген аманат катың ушул эле. Сиздер белгилүү жазуучу Жумабек Медиралиевдин «Таекеме бажа болуп ала албай» новелласын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.